Мына кыргыз элим мындай окуялар болуп атат бизде. Мына милициялар келип мындай кылып жүктөрдү жүктөп атышат. Бул жерде бир жетим эки кыз, бир баласы менен күйөөсү жок кыз жашайт, инвалид. 76 000 сом банктан калган экен. Ошонун айына мындай үйүн алдырып, бүгүн мына өздөрү эле документтерин тууралап өздөрү незаконный коррупция. Ал соттун решениясы менен келип, мынантип выселяйте деген решение менен келип, мынантип үйүн баарын көчүрүп атышат. Ушундай корос менен мындай чоң үйдү элестеткиле 76 000 сомго алдырып койду. Ыйлап атат. Ичинде эки мына кыз Орукчан, эженин Орукчан кызы болчу. Чоң кызы баласы менен. Мына кыз утуруп приступ кармап, аябай жаман болуп атат. Эмне кылышыбызды билбей жатабыз. Ошо элдерден жардам болуп калар, силер да группаларга жөнөтүп койгула. Биз эч нерсе алыбызды жеткен жок, эчтеке кыла алган жокпуз. Соттон келгендер да мына соттун кагазы турат. Биз эч нерсе кыла албайбыз деп койду. Бир сыйра ыйлап, өкүрүп, акырып давлениясы көтөрүлүп, ошо менен мына эч нерсе кыла алган жок. Колубуздан эчтеке келген жок. Азыр эми үйүн көчүрүп, каяка алып барат, эмне кылат билбейбиз. Ушуну группаларга жөнөтүп койгула. Сураныч, жардам берип коюлучу ушу жетим кыздарга. Орукчан кыз, баласы да Орукчан экен, бир клапан иштебейт экен, эки инвалид болуп атат ушундо. жетим өзү.